Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдурайымов Жарасул Осмоналиевич Ош гуманитардык педагогикалык институтунда иш сапары менен болду. Иш сапардын жүрүшүндө Жарасул Абдурайымов институттун материалдык техникалык базасы менен жакындан таанышып, билим берүүдөгү санариптик жетишкендиктерге күбө болду. Бул менен бирге окуу жайдын 2021-жылга пландалган 5 кабаттуу имаратынын долбоору менен таанышып чыкты. Азыр эми сиз биздин Ош шаарындагы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун студенттери менен анан мугалимдер менен жолугушуп отурам да. Бул жерден көп нерсени азыр байкадым. Ойлоно турган иштер да бар экен, алдыда чече турган иштер да көп экен да. Аны мен ойлойм, аны биз чечебиз. Себеби ал чечиле турган эле маселелер экен. Ал эми башка профилдеги вуздар да бар да. Ошо вуздар менен да жолугуп, жаштар менен жолугуп сүйлөшөйүн деген пландарым бар. Ал эми Ош мамлекеттик педагогикалык институтунда өзгөчө мамиле түзүп, өзгөчө мамиле кылайын деп атканым. Бул жерде биздин кийинки өсө турган муун, кийинки өсө турган биздин балдардын тарбиясы, балдардын окуусу, ошолордун билимин өнүктүрө турган агайларды, эжекелерди даярдайт да. Ошол жактан, биринчи ушул жактан баштайын деген тилек, ниетим ошол болчу. Ошондой эле облус жетекчиси окуу жайдын эмгек жамааты жана студенттер менен жолугушуп, өкүлчүлүктүн иш-аракеттери, пландары жана аймактардагы өнүгүүлөр, көйгөйлүү маселелер боюнча маек курду. Жолугушуунун жүрүшү суроо жооп менен коштолуп, өкмөт өкүлү катышуучулардын бир нече суроолоруна жооп берип өттү. Сиздерге ушул окуу жайга педагогикалык адистер даярдоо боюнча жакшы ой пикирлерди айтайын, кандай сунуштарды айтсам болот деп атасыз. Дагы бир менде сунуш катары дагы, суроо катары дагы. Мына мектепти бүтүп, институт бүтүп мектептерге барышат. Азыр мына акыркы жылдарда жалаң социалдык объекттерди салганга көп көңүл бурулду дагы. Мугалимдердин, өзүңүз айтканда мен өзүм окуткан мугалимдердин көрдүм, мындай кыйналган процесс. Мурда жеңилдиктер болгон. Көмүрдөн жардам берет эле, электр энергиясынан бошотулат эле, ошол мугалим болуп иштесе, жерден чек берилет эле үй салганга, таң жайчы. Ошондой жеңилдиктер болгон. Азыр сиз туура айтасыз, мектептер салынып атат, бала бакчалар салынып атат, бирок ошол жерде иштей турган кишилер үчүн шарт түзүлбөй турат да. Ошон үчүн азыр Катта Талдык деген айыл өкмөтүндө 44 гектар жер трансформация болду. Мен айыл өкмөтүнө айттым, 5 гектар жерине биз ушул мугалимдер, врачтар үчүн бийик үйлөр салабыз. Бүгүнкү заманга технологиясын салабыз деп. Жөн аны таркатып жибербейсиңер дедим. Себеби жерди алып алып фундаментти коюп 10 жылда салбай турган жерлерди көрүп атам. Азыр мен өтө көп убактым ошол жака кетип атат да. Аларды сала турган мына курулушчу компаниялар дагы сүйлөшүп атам. Алар курулуш компаниялары булар өздөрүнүн ишин, өздөрүнүн ала турган пайдасын жакшы билишет да, ошон үчүн алар менен кошуп отуруп эсептеп атабыз. Белгилей кетсек, Жарасул Осмоналиевич алгач СССРдин 50 жылдык атындагы заводдо ар кандай кызматты аркалаган. 1993-жылы Дастан Ачык акционердик коомдун президенти болуп дайындалып, 1996-жылы өзү түзгөн Жарасул жоопкерчилиги чектелген коомдун башкы директору болгон. Ал эми быйыл 19-октябрда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Кулпунай Мамасалиева, Борон Чергешев, ОГП жаңылыктары.